кутмандуу кеч мекендештер. 9 февраль күнү болуп өткөн сделканын ачкычын алдык. Москва шаарынан 2 бөлмөлүү турак жайга ээ болду. Кардарыбызды Гүлзираны чын жүрөктөн куттуктайбыз компаниянын атынан. Анан эмне үчүн Гүлзира үй алдыңар Москвадан? Биринчиден силерге да чоң рахмат. Өлө кубанычтабыз 2 комнаталуу үй караштырганыбыздын себеби Москвада ушу 3 жылдан бери жүрөбүз балдарыбыз менен. Анан регистрация өлө кыйын экен бул жакта. Эми балдар менен келгенде буяка өлө кыйналат экен. Ошонун эсебинен Москвадан эле өзүбүзчө эле ушу силерге кайрылып үй алайлы деген ниетибиз бар болчу. Анан силерге кайрылып, силердин компанияңарды YouTube аркылуу Самарежанын өзүнүн немесинен көрүп калып, анан силерге кайрылган болчубуз. Анан ушу Москвадан алайлы деп ниет кылып, анан ушу силерге кайрылып, анан ушу 2 комнаталуу квартиранын ээси болуп турабыз. Москвадан алганын бизге оңой жактары балдарыбыз менен бирөөлөргө регистрация коюп бер дегенге жүгүрбөй, эми өзүбүздүкү болсо балдар менен оңой экен. Анан пропискада өзүм да буяктан паспорт алып алып өлө кыйналып, анан ошол жерден эле үй алайлы, анан өзүбүздүкү болсо деп, анан 3 жылдан бери ошол жерде жүрүп бирөөлөргө регистрацияга акчабыз кетти, квартирага акчабыз кетти. Ошону эле өзүбүз квартира, ушу ипотечный үй алып, ошого эле төксөк өзүбүздүн жаныбызга калат деген максатта силерге кайрылып ушу үйдүн алганга силер себепчи болдуңар. Силерге да рахмат. Одобрениядан баштайлы мекендештер, себеби одобрение үй алыш үчүн маанилүү да, себеби одобрениясыз биз үй карай албайбыз да. Анан Гүлзира келгенде кээки кадрлардыкы одобрениясы дагы бат чыгат. Гүлзира бир жумада чыкты одобрение. Ооба, биз 7-январда силерге кайрылган болчубуз. Омалда жаңы жылга карата дем алыш күнү болуп калган. Анан понедельниктен баштап эле силер уже банкка кайрыла баштагандыңар. Анан бир жумада эле чыкты биздики. Бир жумада эле чыкты. Уже бизге бир адамга эле ушу бир квартирага жетиштүү акча берип калды. Анан өлө сүйүнүп ошого анан караштыра баштадык бул жактан. Гүлзира канча үй көрдүңөр? Биз 2 жолу квартира көрдүк. Бирөөсү 1-этаждан болуп калды. Анан бирөөсү 8 этаждан болду. Услугасы, ремонту бизге туура келбей, анан бул жактан 3-чү квартираны тандаган болдук. 3-чү квартирабыз ушул болчу. Анан буну бир көргөндө эле жакшы экен, услугасы, соседтери да жакшы экен деп, анан сүйлөшүп буяктан анан ушуну тандадык. Ооба мекендештер, анан кийин көпчүлүктүн суроосу дагы үйлөр канчадан Москвада? Негизи Москвага кирген үйлөр вторичка менен көбүнчө иштейбиз, анан кийин 9 миллиондон жогору деп айтылат. 5-этажный домдор көбүнчөсү, бул бул үйдү айтсам 9-этажный дом, 7-этаж 9 миллион 900гө түштү. Ежемесячный платеж бир жолу айтып койчу, 130 канчадан чыкты? Биз айына 136 миңден төлөйбүз. 136 миңден чыккан Москва шаары үчүн ежемесячный платеж примерный ушул. Анан кийин даже ар бир кардарыбызга досрочный погашение жөнүндө айтып кетебиз. Себеби алгандан кийин албетте биринчи өзүңүздөрдүн шартыңыздарга карашыңыздар керек. Гүлзира менен жолдошу башында келгенде эле Москвадан алабыз деген максат менен келген, демек бул сумманы төлөгөнгө Гүлзира менен жолдошу даяр. Ошол мекендештер, сиз биздин компанияны сунуштап кетесизби? Мекендештерге үй алам деген негизи, үй алуу кандай экен негизи? Үй ушу Москвадан үй алуу өлө жакшы экен. Өзүм да башкача азыр кубанычтамын. Өлө силердин компанияңар өлө жакшы. Эми бизде YouTube аркылуу көрүп, баягы адамдардын ар кандай сөздөрүн окуп, өзүбүз барып эле учурашып сүйлөшөлүчү деп, анан силерге барып жолуккан болчубуз. Адамдар силер да бизге окшоп бияктан максат кылып үй алам деп келгендер болсо, үйлүү болгула бизге окшоп. Самара эжеге да чоң рахмат. Бирге иштешкен, ушу бизге жардам берген ошо Самара эженин колунда иштеген ишчилерге да чоң рахмат. Бизге ошо алыс жерден туруп квартира издешкенге жардам берген Мухаммедке да чоң рахмат. Биз менен иштешкен Зүлфия эже, сизге да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңардан. Силерге баш болуп, Самара эже да булактын башы болуп жүрө берсин. Силерге баш болуп, ишиңерге ийгилик. Бизге окшоп үйлүү болом дегендер алга. Ошо мекендештер дал одобрениядан баштап ачкыч алып бергенге чейин чогуу болобуз. Себеби албетте ар бир кардардын ситуациясы кырдаалы бири-бирине эч окшобойт. Кээде болот кыйынчылыктар, бирок ошого карабастан баардык жамаатыбыз менен, командабыз менен ишти баштаган ишибизди аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Үйдүн обзоруну көрүңүздөр. Гүлзира менен жолдошун да куттуктап койсоңуздар болот.